Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасы кайрадан эфирде. Биз бүгүн Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын Ат Башы районунун Ак Муз айылында өткөрүп жатабыз. Мунун дагы өзүнүн жөнү бар. Анткени көпчүлүк Монголдор урусунун жаштарынын өтүнүчү боюнча биз ушуга келип отурабыз. Бул жерде ак муз, ак моюн, өзгөрүш, бирлик бул Монголдордун 3 кыйрасынын бир кыйрасы бул улуу кыйра дейт. Ушул улуу кыйранын өкүлдөрү жайгашышкан. Биз ушул бүгүн 3 кыйранын улуу кыйрасын талкуулайлы деп чечип атабыз. Мен адегенде ушул келип улуу кыйранын санжарасын айтып кетчү адамдар менен тааныштырып кетейин. Өмүралиев Сатынды, Насирдинов Ниязбек, Санжыра иликтөөчү, Жантаев Сүйүндүк, Санжыра иликтөөчү, Дүйшөнбү Жумакадыр, бул адам дагы Санжыра иликтөөчү. Биздин максат азыр ушу Монголдордун түпкү тегин, ата тегин, баласын атасы кылбай, баласын небереси, чөбөрөсү кылбай тактап жүргөн адамдарды айттыралы деп атабыз. Куш келипсиздер. Мына өзүңүздөр билесиздер, Монголдор санжырасы 3-4 вариант менен айтылып жүрөт. Көпчүлүк ушу элдин суроосу ушул бир түздөп берсеңиздер, улуулардан айттырып деген өтүнүчүн аткарып жатабыз. Сүйүндүк аса, сиз ушу баштасаңыз, улуу кыйра кайдан чыгат? Кыйра деген эмне деген сөз? Кыргызда 40 уруу кыргыз бар дейт. Ошолордун ичинен Монголдор деген уюткулуу журт, уюткулуу уруу деп аталган уруубуз. Ошол Монголдордун ичинен улуу кыйра деген өзүнчө уруу жашайт. Куттук Сейит, Кубаныч, анан Меңдулат деген 3 уулдан тараган экен. Ошонун атасы Абылгасы деген адам болгон. Түпкү тегибиз. Ошол Абылгасынын балдары жоокерчилик заманда жоокерчиликке чыгып, баягы ошолордун арасынан бирөө каза таап калган экен. Ошол каза таап калгандан кийин силер кой десе болбой ушинтип жүрүп кыйрамаксыңар. Ошо кыйрап калдыңар деген сөздөн кийин кыйра деген ат чыгып калган экен, кыйра деген. Ошонун ичинен улуусу Куттук Сейит улуу болгондон кийин ал улуу кыйра аталып калган экен, дагы ортончусунда орто кыйра, кичүүсүнө кичүү кыйра деген ат берилген экен. Ошолордон эми Куттук Сейиттен тараган адамдар экенбиз бул улуу кыйра. Куттук Сейитте Дөөлөтү деген дагы бир маалыматтарда өлдөтү деп айтылып коюлат. Кайсынысы туура экенин ал эми тактап билиш керек муну. Эки башка түрдө айтылып атылат. Дөөлөтүдөн Алагөз Бакы деген тараган адам балдар болгон. Алагөзүнүн Бакысы, Бакы деген баласы тууралуу, ошонун уруктары тууралуу айтып берейин деп атам. Бакыдан Чыныбек Тойсары Көкөй деген болгон. Чыныбектен тукум болгон эмес экен. Көкөйдөн Кемпирбай, Кенжебай, Каалы деген болгон. Тойсардан Дүйшөбек, Мырсабек, Жанчал, Абадан Карыбек, анан Төкө дегендер болгон. Ошонун ичинен Мырсабек уруусу деп аталып калган себеби ошол кезде Мырсабек кичине төбөсү элге көрүнгөн тыңыраак чыккан адам окшойт. Ушул ак муздун ичиндеги жанагы Жанчал деп бөлүнбөй Мырсабек деп айтылып калган ошол. Мындан эми Жанчалдын тукумдары да бар. Дүйшөбектен Садык, Абылбек, Бердибек дегендер болгон. Ал эми Абылбектен Шайымбек, Тайсал, Арым деген болгон. Мында улуу кыйра эли Ат Башыдан нарында жашап жатышат. Ак Муз айылында ошолордун ичинен тиги Бак уруу деген бар, Итибас деген бар, анан Сарыгуулу деген бар. Ал эми кичүү кыйрасы болсо, орто кыйрасы болсо нарын тарапта жашайт алар. Ал эми ошонун ичинен Кара тукум Монголдор деген бар, булар Өскөрүштө жашайт. Ошонун ичинен эми Абадан Карыбек деп коет. Абадандан Жакыпбек, анан Жээн Мырса деген адамдар тараган. Эми Жакыпбекти көпчүлүк эле Монголдор эли көп тааныйт, билет. Ал бизди ушул жерге алып келип орноштурган, элди уюштуруп уш жерге топтоштурган, башкача айтканда Монголдор элин уш жерге топтоштурган адамдардын бири. Эми Жакыпбек агабыз болсо ошол өзүнүн тиги башчысына жагып калган экен, дагы Кыргызбектин кайдусунабы? Кайдунун кызматчысы болуп, ошонун жигити болуп иштеп жүргөн мезгилде ага жагып калыптыр, дагы анан оор тапшырма бериптир. Ал тапшырманы аткаруу үчүн Россияга чейин барган экен да. Анан ошол жактан анан бир айлап жатып күтүп, Ак Батышага кабар жиберип, момундай деген сунуш кылып атат дегенде, анан бир айлап жатып күтүп, ошол жерден анан кабар алып келиптир. Берилсин, ушул Жакыпбектин айтканы орундалсын деген колуна кагаз алып келиптир. Дагы анан ушул
3 суунун куйганы, 2 суунун куйганы деген жерде мага орун бер деп, ошол 2 суунун куйган жери ат баш эгесинин куюшу менен нарын суусунун ат баш эгесинин куюшу нарын сууга кошулган жерин ээлеген экен. Ал нарын тарапта дагы, нарын суусунун жээгинде дагы бул ат башынын чыгыш тарабындагы ак мыс айылы, Өскөрүш айылы, Бирлик, Ак Мойналы, Нары Акшар айылдарына чейин тарап ошол жерде жашап жатышат. Эми ошонун ичинен Абадандан Жээн Мырза, анан Жакыпбек болгон. Жээн Мырзадан тиги Ысмакмын деген эле бир адам болду. Ал чоң малда болуп жүргөн, кийин көчөтүп кетти. Андан Ысмат деген баласы бар. Абадандан эми Абадан Карыбек деп болуп бөлүнүп кетет. Абадандан Жакыпбек ата болот. Карыбектен Ашырбай, Жапар, Жумамидин деген адамдар болгон. Ашырбай деген атабыз кийин Улуу Октябрь социалисттик революциясынан мурда эле ошол тиги Жакыпбектин мектебинен окуган алгачкы мугалимдерден экен. Ошол 4-класска чейин баягы жаңы тартип окуусу деген окуудан окуп, ошо 4-класска чейин билим алып, жааграфия деген илимди киргизген экен. Ошол мезгилде ошол билим алып туруп, Акмыста ошол өмүр өткүчөктү мугалим болуп жүрдү, директор да болду, ошондой кызмат. Андан сырткары ошол Чолпонбаев Жапар деген адам болгон. Ал Чолпонбаев Жапар нарында иштеп жүрдү. Мугалимдик кесипти аркалап, журналисттик багытта дагы иштерди жүргүзө калды. Ошол тарыхты изилдеп жазгандыгы үчүн анын наамы Чолпонбаев Жапар атындагы мектеп деген наам берилди. Мунун ичинен эми Жанчал деген Мырзабек менен Жанчал, анан Тойсары үчөө бир тууган экен. Булар баягы ошонун ичинен Жанчал өзүнчө баягы уру болуп эсептелет. Жанчалдан Сокур деген адам болгон. Сокурдан Ормотой, Сокур, Жанчал деген болгон үчөө. Ормотойдон Саспак урус деп коет. Саспактардан да бир топ адамдар кийин көбөйүп өзүнчө бир уруу болуп бөлүнүп кетти. Урпактары көпчүлүгү тиги Ормотойдуку, Сокурдуку ушул Акмыстын ичинде жашап жүрөт. Ал эми Жантекеники болсо көпчүлүгү нарында бул жерде Төлөмүш деген аксакалыбыз кайтып болуп кетти. Мына ошол киши өзүнүн балдары менен ушул жакта жүрөт, жашап. Урматтуу замандаштар, мына бул аксакал айтып кетти, эң туура айтты. Жакыпбектин өткөндө да айттым мен, эмгеги бул ат көтөрүүсү эмгек, кыргыздын биримдиги, достугу дегендей. Бул жашаган иши өз кезегинде чоң ат көтөрүүсү иш болгон. Мына азыр айтып кеттиңиз, ушул моңолдор уруусун Санкт-Петербургтан айлап күтүп отуруп, кагазын алып келип, жанагы эле Рыскулбектин Кайду Осмон деп атпайбызбы? Ошо Кайду анын башчысы болгон. Ошондон баягы төөсүн дагы сатып, баягы налогун да төпшүрүп берген үчүн Кайду ыраазы болуп, жана кагазды көргөндөн кийин гана мен да жардам берейин элиңди чогултканга деп жардам берген. Жакыпбектин бирден күчтүүлүгү ошол бүт өрөөндөн моңолдорду чогултканы. Эми бул жерде бир суроо туулуп калат да, эмне үчүн Жакыпбек өзү уюштурган жерге өзү болуш болгон эмес деп. Бул жана биринчи жолу шаркыратма болуштугун ачылганда Жакыпбек кандайдыр себеп менен болуш болгон эмес. Болуш болгонбас. Кийин Жакыпбектин көзү өтүп кеткенде менимче, баягы моңолдордун чоңдору кейишип туруп, жана Жакыпбектин бир тууганы Жээн Мырза деп атпайбызбы? Ошону болуш кылган. Болуш кылды да, баягы Жакыпбектин урматы үчүн деп. Менин билишимче, Жээн Мырза иниси деп айтылып жүрөт да Жакыпбектин. Сүйүндүк байкем мына айтып кетти. Улуу Кыйранын аталарын Улуу Кыйрадан эле Улуу Кыйранын биринчи баласы Жакаш. Бул Жакаш улуу баласы болгон экен. Тиги Абылгастан өлдөтүдөн Алагөз бакы, Алагөздөн Жакаш би болгон. Жакаш биден Сейитбек деген уул болгон. Сейитбектен 8 уул болгон. 8 уулдан 9 уул, экөөнөн тукум жок. Калгандан тукум бар. Жээнбек, Ийгилик, Чомой, Сейит, Абышка, Экетей, Караби деген, анан Жаныш Райке деген 9 уул болгон. Мындан Жээнбектин тукумдары азыр бул жерде жашап жатышат. Бишкекте жашайт, бүт Акмыста. Жанагы Дыйканбаев Качкын деген байкебиз ошол Жээнбектен чыккан. 40 канча жыл профсоюздун жетекчиси болуп жүргөн киши. Андан кийин Ийгиликтен Алчыкен Баяз деп коет. Алардын тукуму да бүт жерде жашашат. Нарында турат. Көбүнчөсү Бишкекте турат. Жээнбектен дагы бирөө бар, эми ал Оторбаев болуп катталып калды. Кубат Оторбаев деген ошол Жээнбек уулдан. Бирок Таятасына катталып калган да. Андан кийин
чомойдон Кожоберди менен Каратон бир тууган болгон. Кожобердиден боор эки биздин туугандар бүт эле ушул жерде жашайт. Мен болсо ошол Каратондун баласымын. Каратон деп койчу, илгери тону баягы неме болуп жүргөндө Каратон деп тергеп алышкан экен. Солтекенин баласы Дүйшөмүн баласы Сулаймандын баласы мен Жумакадырмын. Анан биз ошол экинчи уулунун чомойдун үчүнчү уулунун ийгиликтен болсо Алчыкен Баяс деп коет. Алчыкен Баястын тукумдары бүт ушул жерде баары тең. Анан биз бул жерде жет атанын балдары экөөнөн жок болуп, жет атанын балдары өсүбүз үчүн баягы жамандык жакшылыкка катышып өсүбүз үчүн ынтымагыбыз бар. Жакаштын атасы Мамбет, андан бир тууганы Мурат, Нурмат, Балапан дегендер бар менин билишимче. Ошолорду да айтып кеткиле да. Мураттан бул жерде Токтогүчүк деп коет, азыр Токтогүч уулу деп коебуз. Алар өзүнчө Мурат уулу болуп жүрүшөт. Балапан дегени бар. Балапандан мына ким Көдөнчү уулу деп коебуз. Алар бүт ушул жерде жашашат. Акмуста жашайт. Биз жакаштар бүт эле негизи Акмуста турганбыз, анан Нарынга кеткендери бар. Баары бир жамандык жакшылыкка чогулабыз. Дагы андан кийин Абылгастан Доңуздан Куттугай деп коет. Куттугайдан Алдаяр Жоогашты деген, Алдаярдан Жоогашты. Жоогачтан Кубан, Уусары деген. Алдаярдын бир уулу Ыңырчак өзүнчө булар да чоң уруу. Анын ичинде Сагындык уулу, Байсейит уулу, Алтыбай уулу, Алсейит уулу, Турпан, Ооба, Турпан. Таштанбек деген 7-8 уулу да булар дагы. Андан Алдаярдан Жаркеден Самтырдан болсо Тагай Кочкор деген, алардан тукум жок. Самтырдын балдары болсо алар ушул жерде жашайт. Аларда бир 50дей түтүн бар, ошо 50дей түтүн. Андан кийин Жоогачтан болсо Кунандан Уусары, Бейшеналы, Тойчу. Ал эми Кунандан эми Сарткосу, Ак Өпкө. Ак Өпкөдөн Маңгыт, Сарык, Тогусак, Жумаш деген. Ал Маңгыт, Сарык, Тогусактын тукумдары ушул Акмуста жашайт. Маңгыттын тукумдарынан Субагы Жоюп Мойдун деген чыккан. Ошол киши 69-жылга чейин башкарма болуп, мана биздин айылга мектепти, эки этаж мектепти салдырганга эмгек өткөн, көчөлөрдү салдырганга эмгек өткөн, ошолордун баарын түзөтүп, шагыл төктүрүп, түзөтүп салдырган киши болчу, эмгеги сиңген. Андан кийин ошо Маңгыттан Ажмүдүрүм Токон деген бар. Бул киши көп жылы Бишкекте иштеп, ректор болуп, университеттерде Көлдү иштеди, Ош иштеди. Эмгеги көрүнгөн азыр 82ге чыгып жашап атат Бишкекте. Тогусактын тукумдары анан Жумаштыкы болсо Чүйдө, биякта жок балдарынан. Самансурда. Самансурда. Ошол Самансур ошон. Мен өзүм келечекте урпактарга калсын деп аракет жасап, өзүбүздүн ата-тектерибизди таксаш үчүн көп аракеттерди жасадым. Ошол кездердеги билген кишилердин көздөрү өтүп кеткендиктен айрымдары билинбей да калды. Анан эми мен билгендеримди шыгылып балдарга калтырсам деп аракет жасап жүрөм. Менин уруум Итибас, Түркменден тараган Доңуздун баласы. Түркменден Доңуз Тойчу, Токо Тойчу, Токодон Рыскул. Рыскулдун 3 аялы болгон. 3 аялынан 3 баласы бар болгон. Итибас, Теке, Жаанбай. Итибастан Байгүчүк. Байгүчүктүн 4 баласы болгон. Касы, Назарбек, Келдибек, Жангасы. Ал эми Текеден болсо Саалай, Алмамбет деген балдары болгон. Ашул Акмуста жашайт, анын тукумдары. Алмамбеттин балдары болсо Нарында жашайт. Касыдан Осмондун балдары Осмон болгон. Осмондон Белек, Бектен Кашкар деген балдары болгон. Белектен Осмон деген болгон. Осмондун балдары ушул Акмуста жашайт. Мындан Абдрахман деген бар. Былык, Үтүлдөр болгон. Булар кайда жашашат? Ушулардын урпактарынын барлыгы Акмуста жашайт, айрымдары Акмойунда жашайт. Атбашта жашагандары да бар. Осмондон Белек, Кашкар, Бектен болгон. Анан Белектен Былык, Бек турган, Үтүл болгон.
Үтүрдүн балдары ушул Акмыста жашайт. Белектикинден Былыктын балдары болсо Керимден Накен Касиев, убагында көз секретары болгон, саламаттык сактоо министри болгон, азыр пенсияда, мамлекеттик катчыда болуп иштеген болчу. Иштеп жүргөн кезинде Акмыс айылына эки таш больница калтырып берди. Немелеринин баарын оборудованиясынын баарын алып берди. Ошондой эле Акмыс айылына парк тиктирди. Ошондой эле Жакыпбектин эстелигин чарга койдурду. Орустардын депутаты болуп жүргөн, губернатор болуп жүргөн Лицицин деген адам менен тааныш болуп, тиги чарга аттын эстелигин койдурду. Мына Ниязбек Сакал жашап жатасыз Ак Моюнда. Бул жерде дагы моңолдордун чолок тума уругу бар. Ушу чолок Алагыр деп коебуз да. Ушу Алагырдан таралышын, ушу элдердин жайгашышын, таралышын да айтып койсоңуз. Бул биздин Самансурдан келеткан моңолдордун таралышы боюнча бизге келгени биздин чоң атабыз келетканы Бөгөнөккө келип, ошо Бөгөнөктөн беркисин айтып берейин дедим. Бөгөнөктөн 6 уул бар. 6 уулдан Алагар, Абдике, Баймун, Куусөйөк, Арык, Өсүбек деп 6 уул айтылат. Алагарынан бизде турат, Атбаш Ак Моюнда, Акчарда. Куусөйөк Жамбулакта турат. Арыктан бала жок. Тиги Өзүбектен бу жерде Сырдыбай, Кабай, Олжобай деген 3 урук бар. Сырдыбай чоң айыл Ак Моюнда, дагы башка жерлерде турат. Кабайы Акжарда турат көбү. Анан Өсүбектен болсо Олжобайдан 2 урук бу жерде. Маметей, Каракурсак деп. Ооба, Маметей, ооба. Куусөйөк болсо Жамбулакта турат. Эштек, Насар, Саргашка, Акжол, Көчөк, Тойчу деп. Бу бүт Жамбулакта турат. Бирликте турат, Өскөрүштө турат. Анан Алагардын болсо 6 уул болгон. Адыгине Тагай, Мөмөй, Шыгай, Маани, Чагыр деген. Бул улуу аялынан 6 уул. Андан кийин кичүү аял алып, андан 1 уулду болуп Томо деп ат коёт. Анан бу улуу аялдын балдары тиги Томону кичине эмете баштайт да, бу тың чыгып келатат. Биздин үстүбүзгө чыкканы калды го, алдыбызга. Деп ошону мындай эметип туруп, мунун көзүн тазалаш керек. Көп чоң айтпай дейт. Анан ошону бир өлтүрүп салсак деп. Анан өлтүрөбүз дегенде Маани, Чагыр каршы чыгат. Атабыз бир, энебиз бөлөк болгон атабыз бир, каныбыз бир. Өлтүрбөйбүз дейт. Жок, беркилер өлтүрөбүз дейт. Анан ошентип туруп сени баланчаңы күнү күз таяганда өлтүрсөбүз дейт, алыс жакка апарып деп. Анан бир күнү сыртка чыгып кетишет. Баягы Томону да эсла, жүрү аң уулап келебиз деп Салбурунга. Анан Салбурунга ойноп туруп, баягыны таңып, Карагайга таң коюп, анан өлтүрөбүз деп Карагайга таңып отурганда, анан кайып мерген. Ал дагы ошо моңолдор учурап, анын атасы Алагар айтыптыр. Багы карып калган экен Алагар. Ай, кайып, момуну көз сала жүргүнүң балама Томого. Теги байбиченин балдары муну көптөп атат окшойт. Көрө албай атам эмне кылып атат. Ошого көз салып жүрүң, мен көзүм өтүп кетсе, карасаң сага ыраасымын, арбагым ыраасы болсун. Өзүм тирүү калсам, мен сага ыраасы болоюн. Деп эметип тапшырган экен да. Анан бабалдар сыртка апарып өлтүрөбүз дегенде, анан кайып мерген байкап калып, тиги үйүнө келсе, Томонун энеси үйдө турат дейт. Бала кайда кеткен? Томо кайда десе, тиги берки балдар, байбиченин балдары аң уулайбыз деп ээрчитип кетти го. Дегенде ак барайын деп артынан иштеп бар эмесе Карагайга таңып өлтүрөбүз деп аттыр дейт. Маңдайынан баягы мылтык менен бир атканда тигилер чочуп калат да.
Тоқтатқыла эмне кылып атасыңар муну деп жанына барып анан бул эме момундай бул кыйын болуп баратат. Муну өлтүрбөсөк болбой калды дегенде анан тиги Кайыпмерген айтыптыр түшүндүрүп. Бул деги силердин бир тууганыңар. Антип өлтүрбөйт. Мунун бир мүчөсүн чаап салып кебитип салсак, ошондон элге талып өсү дагы жүрөгү кичине мокоп калат. Силерге анча көп айта албай калат. Белги деген ошол болот. Деп туруп анан кестигин кармап туруп чыпалагын керте кесип салыптыр. Анан ошондон тиги тома чолок тума болуп калат да. Анан кетет эми болуптур. Ушу менен көкүрөгүңөр бассын, тиги эмеңер мындайды койбо эметпегиле деп тиги Кайыпмерген түшүндүрүп, анан таратып ийиптир. Андан кийин анан мунун томонун таятасы Багарстон деген бий экен. Анан ошол таякесине барып айтат. Мени те байбиченин балдары ушинтти, өлтүрөбүз деди. Анан момундай болуп калды. Мага бир жигит бериңиз. Мен алардан өчүмдү алышым керек. Момунтип белги салды. Дегенде анан ал таякеси кол берет экен. Жигит берет да. Мен бар деп. Анан ошондон келип туруп анан тиги адигине тагай мөмө шагай төртөөнү өлтүрүп, берки бизге мага болушкан деп мани чагырды аман алып калыптыр. Анан каргаптыр чоң байбиче. Ушу балдарымды бекер өлтүрдүң. Кичинекей чыпалак үчүн. Бу кыйынын кыркка кетпесин, акылдың алыс кетпесин деп караганда тарт анта тилиңди деп эметип коюп эметиптир. Анан ошондон төртөөнү өлүп калып, анан мунун адигине тагай деп мөмөй шагай деп эметкен эмеси адигине тагай мурунку таякелерин окшошуп калган себеби атты кайра кийинки атага 7 атадан кийин койчу экен. 7 атага чейин койчу эмес экен. Анткени кемпир келиндер карап коет. Мисалы кичинекей болсо атасын айтып өлүң көрөйүн анан деп атсанан эме болот да, сөз тиет. Анан ошон үчүн 7 атага чейин ат койдурбай койгон. Анан ошо Аллагардын балдарына ат коюп адигине тагай деп койгону ошон үчүн ал ошол ат койгонун эмесин 7 атаны койгондугун эмче дегенде могу жерде көкөдөн баштап Алагарга чейин 7 ата болот экен. Мына Көкө, Моңолдор, Асан, Самансур, Куттук Сейит, Бөгөнөк, Алагар деп 7. Ошол 7 атадан кийин жана коюлган ушу экен да. Муну бирөөлөр айтат кээ бир жерде. Бу жөн эле бага мурунку өмелердин аттарын коюп коюптур деп. Ал мына момунда коюлган экен да. Анын туура 7 атага туура келип атат да. Мен толуктап кетейин. Мына Сагал жакшы айтты. Бул жерде мындай болуп атат да. Бул туура Алагыр бул көлдө калмак байы Бекарстан деп айтат экен кээ бир жерде. Ошо Бекарстын кол астында иштеп жүргөндө бул калмак Алагырды абдан жакшы көргөн экен. Ал өзүн баягы кул катары карабай, тең карап, жакшы мындай бир көңүл бөлгөн экен. Кийин ушул өзүмдө калып калса деп ойлоп жүргөн экен. Бирок Алагыр тууган артык элиме, жериме кетейин дегенде Бекарстандагы көрө баягы өзүмө тартып алсам болот эле. Бирок сени да түшүнүп турам, ага тууган керек, барышың керек. Мен ушу сен эмгегиңди сыйлайын, мен сага ишенем деп жана Мойлукан деген кызын берген дейт. Жана Мойлукан калмак кызы. Ошо Мойлукан келип атпайбы? Ушуну биз толуктап коелу да. Анан мына могу жерде Алагар, Алагардын баласы биз болуп атпайбызбы? Алагардын 6 уулу болуп туруп, тиги адигине мани чагырып мөмөй шыгай деп туруп эметип анан кичи уулдан томодон Ырым деген урук, Ырым деген. Ырымдан 2 урукка бөлүнөт. Чоң Ырым, Чал Ырым деп. Анан Түрсүн немеге чолоктомага кирет. Могу жерде экинчи жана Арыктан, Өсүбөктөн 3 уул. Өзбектен. Сырдыбай Ак Моюнда турат. Көп эмесе Кабай Акжарда турат. Олжобай
Акмоюнда турат. Ал Олжобайдан 2 ул Маметтей Каракурсак деп, бу Акмоюнда турушат. Андан экилери анан тиги бала чака менен бөлүнөт да. Жакшы. Чагырды таратып көрбөйсүзбү? Анан чагыр Булар кайда жайгашкан? чагырдан Мани деп атпайсызбы? Маниден Мани мындай экен да. Мани чагырды жанкында өлтүрүп салганда Мани бу эме жакка кетиптир. Биз дагы Моңолдор деген чүйдө туруптурбуз. Бу Моңолдордун баары эле чүйдө тетиги эркин сай эмеспи? Карбалтандын жагы. Ошондон тартып туруп тиги сокулук, токмок эмеге чейин Моңолдор жашаптыр. Бүт Моңолдор жашаптыр. Анан ошо жерде жанакы эме бөлүнгөндө тиги бу экөөнү өлтүргөндө Мани казакка Молдогонов кетип, жанагы Молдогонов деген айыл бар эмес? Ошондон казакка чыгып кеттир. Азыр казакта тиги Мани деген урук бар экен. Анан Молдогоновко да көп 60-70 түтүн бар экен Моңолдор. Мани биз дейт көбү. Чагырдан болсо Корочу, Конуш, Коңур, Түгел, Ташыр болот. 4 бала. 4-төө. Анан Чегир. Бу чагырда Чегир. Чегир бала эме болот, төрөлөт. Чегирден бу эмеде турат. Акжарда. Анан чагырды болсо Корочу, Коңур, Түгел, Ташыр. Корочудан Эшимбек, Эшкожо, Карачоро, Байтайлак деп 4 ата бөлүнөт. Андан кийин Эшимбеги бар, Эшимбектен Кыргызбай деген бар. Токтордун балдарынан болсо, биздин Токтор деген атабыз болуптур. Андан Райымбек Куттубай Баялы деген. Бунун балдары бүт Акжарда турат. Андан кийин Конуштун балдары Чойбек. Чойбек деген болуш болгон. Болуштукту бергенден кийин анын баласы Абдырай болуш болгон. Абдырай кыйын чыгып өзү аябай алдым жуттум экен. Тасабек болуш болгондо Тасабек болуш налог алчу эмес экен да элде. Андыгени айлыгы 400 сом экен. Bir koy 1 сом экен да. 400 сом болчу экен. 400 сомду бүт ошо налогко төгүп берчү экен. Бир 200-ün, 150-ün калтырып коюп өсүнө. Калганын налогко төгүп салчу экен. Элден бир да эчтеке алчу эмес экен. Андан тиги Супатай эме кылганда ал кос алып кириптир. Кос алып ар бир кишиден түтүндөн. Анан туутун эметкен ойтуги балаң мен таза эчтеке алчу эмес эле Тазабекти Супатайың бизден кос ала баштады дейт. Анан кос улак ала баштады. Андан кийин Салмеке болушта Салмеке кос ала баштады, тиги улак алса. Анан Абдырай болот, андан биздин Абдырай. Абдырай кой ала баштаптыр. Анан ошондо арсанат Тасабек эчтеке алчу эмес эле. Супатай улак алчу эле, Салмеке кой ала баштады. Эми Абдырай Салмеке кос алчу, Абдырай кой ала баштады. Анан моюн бербейт да. Эмне кылса, мен өзүм билем деп. Анан бир күнү балыкчыга, анда Көтмал деп койчу экен. Көтмалдыга жыйналышка чакырыптыр. Болуштарды, бийлерди. Көтмалдыга баратканда жолдон Байсак. Тиги нарында Байсак. Тоокенин байсагыбы? Ошол жолдон эле Абдырай кыйын дейт. Муну өткөндө карап тургула да биздин үйгө алып келчи, мен таанышайын дептир Байсак. Анан бир күнү баратат десем, мына Байсак Абдырай келеттир, тияка баратат дейт. Десем, чыкыр үйгө алып келди. Анан үйгө алып түшөт да. Анан түшкөндө баягы кирип баратса Байсак төрдө жаттыр дейт, тура калыптыр да. Тура калып учурашыптыр. Анан айтса тиги аялы, ай байым, Акталаанын бала эмне атын эметип калды. Ал келетсе турбаган. Жумгалдын баланчасы келетсе мында турбаган. Анан бир Моңолдордун бир эмне атын эметтир. Ошо келетсе эмне тура калдың десе, мунун жанында кара
жалды эмеси кошо кирбедиби? Ошондон колдоочусу кошо кирбеди, ошондон тура калдым деп. Анан кыйкырып үйүнү да катуу болчу турбайбы? Кыйкырганда тек сайдын баарын жаңыртчу экен. Анан ким байсак айтып турбай бир эме дейт, сени кыйкырат дейт, үнүңдү укпайсың да, ой болбойт ал. Деп эметсе анан бер кыйкырып көрчү десе. Кыйкырып көрсө, кыйкырганда короосунун ичиндеги чаң будуң чыгып туруп, үйүндө байсак дагы кайра өйдө тура калыптыр. Өйдө барып, ой эмне болду деп. Эме жередеги айгыр үйүрлөр бүт үркүп атыптыр дейт. Ушундай эме болуптур. Деп анан ушундай эме болуптур. Бектенден 4 бала болгон. Иманалы, Дөөткулу, Бусурманкул, Султанкул деген. Мындан Иманалыдан 1 бала бар, ушул Акмышта жашайт. Дөөткулу менен Бусурманкулдан эркек бала жок, кыздар бар. Султанкулдан Өмүралыдан мен, Сатаркул 2 балабыз. Ал эми Кашкардан болсо Жумабек бар. Жумабектен Нарындык, Абдыкадыр Абдырасул. Акмайында турушат. Дүйшөбайдын балдары Апыш турсун. Бал өслөрүнүн көздөрү өтүп кетти, балдары ат баштата турат, 1 баласы шаарда жашайт Бишкекте. Эми Ачегата. Жана Тайлак Батыр менен ормондо чоң иштешиптир. Жанакы Эркин сайда туруптур. Эркин сайда жашаган жери. Өзү 50 жигити менен жана ак чүй бар эмеспи? Эми ак суу, Беловодский. Ошондо ак суунун чеби бар эмес билгерке. Ошо чепте кызмат жасаптыр. Жайлоосу төө ашын ашканда суу самыр, кыштоосу чүй болчу экен. Мунду жерде Ачегатанын эмеси оң ормонго бир жагы тиги насаатчы, акылдуу, сен тетиги саман суратаң, түгел атаңдан бери силер моңолдор деген өзү ар бир жерде 5 ададан 6дан түтүн жүрөт. Элдин башын кошкон ошо моңолдорлор. Бүт кай жерде болбосун деп сөзмөр кылып туруп, биздин Ачегатан ормон өсүн алып жүрүптүр. Чолоктуман уругунан Кочкорбай деген баатыр болгон экен. Ал баатыр бөлөк нарында өскөндө Ажыбек баатыр Чериктин баатыры. Ал ушу Кочкорбайды көрөмүн деп барганда көрүп, ошол жерден жактырып, анан сайышка түшүп көргөндө алдырбай Кочкорбай. Кайра Ажыбекти сая турган болгондо токтотуп анан эми айыл аксакалдарын чогултуп, аксакалдар мен силерден бир нерсе сурайын. Десе анан бересиңерби, берсеңер айтам, бербесеңер айтпайм дегенде, эми берели, же күлүк сураар, же бир кыз сураар. Берели дегенде мага ушу Кочкорбайды бергиле. Мен чепти коргоп турам. Ушуну өсүм тарбиялайын, өсүмдөй балбан кылайын, баатыр кылайын деп Кочкорбайды алып кетет экен. Кочкорбайды алып жүрүп анан бу Кытайдын чегарасы менен чегараларды коргоп, кайда тиги жана жунгарларды кубалап, калмактарды кубалап ошентип жүргөн кезде ал киши карып Кочкорбай. Акчийге барып, Акчийде жашаган өлө турган болгондо ошол жердегилерге мүрсөсүн кастырып, керээсин айтып, анан айтканда ошол айыл аксакалдар айтыптыр, аксакал эми бу жерге койгондо күмбөз салыш керек. Бу жерге кандай суу жок болсо дегенде суу өсө эле чыгат деген экен. Анан койгондон кийин коронок үйчүлүктөрүнө келсе, мүрсөнүн үстүндө кичинекей ачык калган экен дейт. Ошондо мүрсөсүндө сөөгү жок болгон экен. Сөөгү жок болгон, ошондо Акчийде ошол бир таш коюлган экен, баягы эстелик деп жанына таш койгондо. Ошо ташта ушу кыргыздын, моңолдордун бир баатыры деген сөз калган экен ошондон. Эл оосунда ошондо айтылып жүрөт. Биздин атабыз, урпактарыбыз моңолдор уругу чындыгында байлыкка, тиги кызматка, бийликке умтулбаган, ушундай ток пейил, бирөөгө жамандык каалабаган, бирөөгө мындай жалчылары, начар кишилер болсо аларга көз салган ар дайым эч убакта жанагыдай жалт чыккан эмес экен ар бир айылдардан. Калыс жүргөн, мындай чечилбей аткан маселе болсо моңолдор кайда келсе келип саман суратабыз ошондо чечип жүргөн экен. Азырдагы моңолдор ошондой бийликке, байлыкка умтулбаган калыс эл. Орустун улуу окумуштуусу Бериштам айткан экен, ушул моңолдор уругу кайда болсо калыс жүргөн, чынчылдыкты айткан,
бетке тике артынан ушак айтпаган, мындай бир уруучулуктарды бут тосуп кысмат талашпаган, ар дайым ушу түз кана жолу менен өс уруктары менен өсүлөр көбөйүп жакшынакай жашаган урук болгон экен. Чындыгында эле баягы моңголдор журт уюткусу дейт. Кайсы жерде барбаңыз моңголдор бар. Булар кийин барып курбу айылын негиздешти. Курбу деген айылды. Анткени баягы үркүндөн келгенден кийин баягы бугулар бир 3-4 түтүн моңголдорду эл аралашып жүрсө, ай кул сен эмне эле тиги кыйын болуп атасың деп койгонго намыстанып араба менен ар кайсы жерден булуңдардан моңголдорду ташып, Казакстандан болсо араба менен ташып келип, ошол жерге айыл курушкан. Биз ушу бугуну да кул деп айткан сөздөн арылалы. Эч ким болсо ортого чыгар. Арпа, тару айдайлы. Бир жылдан кийин ушу бугуларга той берели. Моңголдор той берип атат деп болсун. Ошону баарын чакырып, моңголдор ушунда чоң той өткөрүшкөн. Ушунчалык эл бая келгене ыраазы болуп, ошондон кийин бирөө да моңгол кул деп айткан эмес экен. Бул сөз калып калган да. Мына карабайсыңар, көпчүлүк жерде намысты үчүн жана аксакал баарын чогулткан. Курбу айылы бар. Мына Самансур айылы дейбиз. Мурун болсо баягы Карбоско чейин барганда булар 40 үй дечи эле, 40 үй деп койчу. Андан мурун Орто Алыш деп айтылган экен. Анан үркүндөн кийин булар баягы өрттөнүп кеткенден кийин, кайра келгенден кийин баягы жыты жаман өрттөнгөн жер деп жана Самансур деп алмаштырып атын алмаштырып койгондо Самансур деп чоң атаңыздын атын алып койгон. Эмне айткым келет? Негизи бул моңголдор журт уюткусу чын. Ар кайсы жерде моңголдор, мен дагы айтып атам, жана Улуу Кыйран атасы Атакенин жанагы Жам болот, Кожомшүкүр, Кыйшык, Парман, Даван, Субан деген Пиримбери деген балдары бүт жанагы айтпадымбы, Каракулжанын Каракөчкорунан, Сарыбулакта, Ноокенде бүт жайгашкан. Сиздердин урпактар. Ошол жерге барсаңыз, өзүңөр айтып жүрөсүң, бала кыйрабыз деп жүрөт деп. Мына ушундай байланыш болот экен да. Биздин азыркы айткан максатыбыз, ушуларды туура айтсак, сүзтүрүп келсек, көргөн эл уруктууган издеп келет да. Бул болсо биримдикке чакырганыбыз. Мен ушундай түшүнөм. Мен алып барган берүүмдүн максаты ошол да. Биз элди бөлүп жаруу эмес, биримдик. Дайыны билинип атпайбы? Ооба. Эми сиздерге мына рахмат. Баягы өзүңөр атайын убактыңызды бөлүп, мен айтканыма көнүп, билгениңиздерди айтып бердиңиздер. Ырайымы ден соолукта болуңуздар. Жаштарга жол көрсөтүп жүрүңүздөр. Бардык иштер, жакшылыктар сиздерде болсун. Рахмат сиздерге. Эң биринчиден эми Тынчтык байке сизге рахмат. Анан мен да айтарым, могу жердеки Улуу Кыйра моңголдордун ичинен Улуу Кыйранын балдарыбыз, ушул аксакалдарга айтарым, ар бирибиз үйүбүзгө, балдарга, жаштарга кайдан эмне тараганыбызды айта жүрсөк, билип жүрсөк. Анан мына эми жайында Кудай буйрса Жакыпбек атабыздын 200 жылдыгын өткөргөн атабыз. Бүт кыргыз элин биримдикке чакырабыз. Анткени моңголдор журттун уюткусу деп бүт кыргыз элинде 7 дубанда тең моңголдор уруусу бар. Ошо моңголдор уруусу биз элге, журтка көргөзөлү деп атабыз. Биз чындыгы уютук экенибизди. Келгениңиздерге чоң рахмат аксакалдар. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, ден соолукта бололу. Дайыма жакшылыкта жолугуп жүрөлү. Рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.